бизнесимди каражатсыз эле баштагам. Анткени менин негизги бизнесим, жана баштапкы бизнес бул консалтинг, бул мындай билимди талап кылат биринчи кезекте. Анан ушул мындай ишкердик бир сапаттарды талап кылат да. Ошол мен Америкадан алган билимимди жергиликтүү бизнесмендерге мындайча айтканда саттым да. Алар ошол бизнести жүргүзүүдө мен жардам бердим аларга. Ошол үчүн алар мага кызмат үчүн акча төлөй баштады. Анан ал акчаны мен колдонуп, кийин топтоп мына гостиница курдук. Энергетика тармагында иштетип атабыз азыр акчаларды. Ошол ошон үчүн негизи мындай кичинеден башташ керек. Жолун табыш керек да. Же бирөөгө иштеш керек башында, акча топтоп. Бир мындай база түзүш керек да. Мындай тез арада эле акча табыла калбайт. Кичинеден башташ керек. Мисалы, тууган уруктардан кичине карыз алып баштаса болот да. Көбүрөөк кредит албаш керек да. Ооба. Баштаганда кредит албаш керек. Өзүң акчаң менен башташың керек. Ошо топтогон өзүң иштеп, териң менен иштеген акчаң менен баштап, анан ошондо сен мындай ийгиликтүү болгонго тырышасың да. Бизнес ишкер деген бул абдан жооптуу адам да. Анткени ишкер өзүнө гана эмес, өзүндө иштеген адамдарга да жоопкердүү да. Ошол адамдар убагында айлык алып, ошол жумуш жүрүп, кардарлар, мисалы кардарларга товар же кызматты сапаттуу көрсөтүп, ошон үчүн мисалы ишкердин жумуш убагы чексиз да. Ал күнү түн иштегенге даяр болуш керек да. Өзгөчө эң башында бизнес баштаганда мисалы эч тынымсыз иштейсиң. Бул үчүн сен ушу өжөр болушуң керек. Ушундай эч убакта мындай колуңду булгап таштап кетпешиң керек, эч качан ишти таштап кетпешиң керек. Иш деген бул кички бала сыяктуу да. Ошо кички бала мисалы ата-эне канча мээрим көрсөтүп, канча мисалы мээнет көрсөтсө, ишкер да так ошондой өз ишине ошондой мамиле кылыш керек да. Албетте көп иштеш керек. Мен айткандай, мындай ийгилик жөн эле келе бербейт да. Мындай мен мындай эң акылдуумун, бир идеям, эң жакшы идея, эч ким аны ойлогон жок деген күндө дагы кандайдыр тоскоолдуктар, кыйынчылыктар сөзсүз түрдө болот. Ошол тоскоолдук, кыйынчылыктар мындай аалам сени сынагандай тыштай берет да сагачы. Ошондон сен өтүшүң керек. Ошондон өткөндө анан сезесиң да, ушул ийгиликти. Аны өтүш үчүн өжөрлөнүп мындай иштеш керек да, сөзсүз түрдө. Оңой жол жок ийгиликтин. Акча мындай жөн турбаш керек, албетте. Акчаны мындай сарамжалдуу пайдаланыш керек. Мен ушул айтат элем силер, Уоррен Баффет деген мындай америкалык инвестор бар, абдан ийгиликтүү инвестор. Ошонун китептерин окусаңар, ошол жерде эң негизи мындай кандай акчаны жоготпой сарамжалдуу иштетип, ошону көбөйткөнгө мындай туура кеңештер берилген да. Ал үчүн жанагы абдан эле жанагы казино сыяктуу бир эмелерге салбай, андай чыныгы мындай пайда алып келе турган нерселерге иштетсе болот да. Ошол эле мисалы эми таптакыр эле болбой баратса банкка салып коюш керек да. Эми банк болбосо анда ошол өзүңдүн бизнес идеяңа жумшасаң, ошол идеяны бирок өзүң иштетишиң керек да. Анан көп учурда бизде ойлойт мындай, тияққа салып коем, бияққа салып коем, аяктан кичине түшөт, бияктан кичине түшөт, тияктан кичине. Андай болбойт да. Ал бара-бара өлөт ал.
ал бизнес акчаңарды жоготосуң. Андан көрө ошол бир тармакты алып же өзүңө жаккан бир ишти кылсаң, анан ошондон дагы мындай кандайдыр бир күндө ишке барганга мындай жакшы маанай менен барып жакшы иштейсиң, ошону жакшы билесиң, ошол кесипти жакшы билип каласың, баарын билип, акчаң дагы ошол жерден өзүнүн жемишин берет да. Эми ошол жакта караш керек. Эмне, мисалы азыр мына айыл чарба продукциясы жакшы кетип атат. Ошол эле Россия, Казакстанга, ошол эт продукциясы деле азыр кетип атат менин билишимче. Ошол жакты караса болот, туризм жагын караса болот. Мисалы биздин компаниябыз азыр агротуризм деген тармакта иштеп атат. Ошол германский сообщество менен ошолордун колдоосу менен, мисалы биз фермерлерге ошол кичинекей гостиница ачууга жардам берип, мындай окутуп аларды ошондой долбоор жүргүзүп атабыз да. 30тан ашык ушундай фермерлер бар. Ошол эле жөн эле айылдагы үйдү эле жакшылап жасап, анан booking.com деген азыр интернетте реклама кылса болот. Интернетке сүрөттөрдү чыгарып эле туристтер азыр кете берет да, любой жакка элечи. Ошон үчүн туура мындай маркетинг кылып, ошо азыр интернет менен баарын эле бирдей, дүйнөнүн жүзүн бирдей кылып койду да. Мисалы интернетке нарындан болсун же Баткенден болсун, каалаган киши рекламаны чыгарып, башка каалаган мамлекеттен кардар чакырып алса болот да. Ошондой бизнестер бар азыр. Ошол айыл чарба, туризм, кандайдыр бир кызматтарды көрсөтүү, ушундай бизнестерди караш керек да, ошол шартка жараша. Адаттар, мисалы мен эрте турам. Мен саат 5-те турам. Эрте турганда эң мындай мээ таза, анан айланадагы тынч, ошол убакта жакшы идеялар келет. Эрте туруп сөзсүз түрдө зарядка кылып жүгүрүш керек, муздак сууга жуунуш керек. Ошон жуунуп, муздак сууга жуунуп зарядка кылганда күндө ошондой адат болсо, оорубайсыңар, таптакыр оорубайсыңар да. Анан мындай тамакты жакшы жеш керек, мындай убагында, көп эмес, туура тамактаныш керек. Туура тамактанып, ошол энергия бере турган тамактарды жеш керек. Көп жебеш керек тамакты. Анан бул адат, анан эртемен ушул кичине китеп окуш керек сөзсүз түрдө. Күндө жок дегенде 1 саат бирдеке окушуңар керек да, китеп же статьяларды окуп. Интернетте көп отурбаш керек. Интернет, мисалы, бул жана сиздин мээңерге мусор салгандай боло берет да. Ар кайсы нерсенин баарын чыштай берсеңер, мисалы, ар кайсы жаман тамактарды деле жесеңер ооруп каласыңар. Мээңерге деле ошондой ар кайсы нерсени тыштай берсеңер да, мээңер дагы баш айланып калат. Ошон үчүн мындай концентрация кылып, бир нерсени ойлоп, ошо кандай максаттарды коюп атасыңар күндө, ошого кандай жетем, эртең эмне кылам, бир күн эмне кылам, бир айдан кийин эмне кылам деп ошентип ойлонуп, ошонун тегерегинде мисалы иштешиңер керек. Убактысынын аягында биздин жаштарга, өсмүрдөргө сиздин кеңешиңиз, сунушуңуз? Өзүңөр издегиле, изденгиле, эч качан мындай колуңарды ылдый чүрбөгүлө, бир нерсеге умтулгула, кыялдангыла, окугула, сыртка чыккыла, дүйнөнү көргүлө, бир жерге отурбай мындай өскүлө да, окугула, ошол.